Адахан Мадымаров Сооронбай Жээнбековго ашыкча ишенип жаткандарды сынга алды. Адахан Мадымаров учурда көчөдө шыпырып эмне кылаарын билбей бош калган аткаминерлерден зериккенден улам бийликке биз барбыз дегенди билдирип коелу деп чогулушкан тегерек столуна барып аябай нааразы болду. Адахан Мадымаров: "Мени бир нерсе таң калтырып жатат. Балким силердин келечектен үмүтүңөр бышыгыраак болуш керек. Бардыгыңар президент айтты, президент деди деп жатасыңар. Коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айтты эле? Бары күрөшөм деген. Акаев коррупция ак үйдүн 7-чи кабатына чыкты деген. Бакиев элге кызмат кылам деген. Токтотпойлубу, президент айтып койду, туура айтты дегенде. Бийликти ушинтип жатып биз бузабыз. Коррупция гүлдөп жаткан болсо бийликте ким отурду эле? Досуң отурду беле президент болуп? Же бөтөн жактан айдан түштүңбү бүгүн" деп жарандык коомдун өкүлдөрүнүн президент Сооронбай Жээнбековго ашыкча ишенип жаткандыгын сынга алды. Пикириңизди билдире кетиңиз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгү жана ошондой эле Адахан Мадымаров боюнча.